Чүйдө жогорку мамлекеттик кызмат адамдарынын атын жамынып, ири өлчөмдөгү алдамчылык менен шугулданган жарандар кармалды. 1990-жылкы жаран апрель айында 2 жаранга карата чара көрүп берүүнү суранып, милицияга арыз менен кайрылган. Жарандар былтыр март айында Бишкектин түштүк тарабында жайгашкан Аламедон районунун Таш-Төбө айыл өкмөтүнө тиешелүү Айыл-Чыра багытындагы жер тилкесин көрсөтүп, ал жерге көп кабаттуу үй курууга макулдашкан. Андан соң ошол эле жылдын апрель айында ал экөө жогорку мамлекеттик кызмат адамдарынын атын жамынып, жер тилкеге тиешелүү документтерди бүтүрүүгө жардам берем деп арыз ээсинен кымбат баалуу унааларына ишеним кат жаздырып алышкан. Бирок жер тилкенин документтери бүткөрүлбөстөн алдоо жолу менен ири өлчөмдөгү акчаны алып, изин жашырышкан. Мындан башка дагы бир башка жаран жогорудагы шектүү 2 адамга карата анын $380,000 өлчөмүндө акчасын алдамчылык жолу менен алып койгондугу маалымдаган. Чүй облустук милиция кызматкерлери тарабынан 1992-67 жылы туулган 2 адам аныкталып, 96-берененин негизинде бул кылмыштарга шектүү катары кармалуу убактылык кармоочу жайына киргизилди. Тинтүү иш-чаралары негизинде каралмагандардын машинасынан УКМКнын жазалма кызматтык күбөлүгү табылып алынган. Бул шектүү жарандардын кылмыш аракеттеринен жабыркаган жарандар болсо, Чүй облустук ички иштер башкармалыгына же болбосо 0312 43 01 27 номуру менен кайрылууңуздарды өтүнөбүз.